Жігіттер, ондай тротуар менен түп-түз барсам, Құдай бұйырса границаға жетем. Мексикаға деле елдер кетіп отпай отыр. Мен деле кетіп өйім. Мен деле жетіп барат болсын керек. Так, жақтан трассаға шығамыз айлады. Салам алейкум, Казахстан. До свидания, Казахстан. Азгир Параза, здравствуйте, Эстеп, а? Бойца, нейтральная зона до Троцкая. В сторону России. В сторону России, матушки. Очередь. Орыстар жауып қойып. Қазақтар орыстарға өтешіп, машинаны көп қойып үйреткен. Орыстар қазақтарға өтешіп, машиналарды қойып үйреткен. Біріне бірі пробка қойып үйреткен бұлар. Ertemenen çıktım, ertemenen. Bağırdı sırası biz o çıktık, karantina tutarız bir Район Котельники. Келдик. Добро пожаловать обратно в Москву. Алло. Ездили топ келдік қазір. Кешайып насайып еттеп алып, үйге барып дағы бір адыш жуынып алып тұр дағы бір тасақ. Сол менен конец тұра одасың? Ya bu ne bu? Визитканы, şu баланың визиткасын қалтырып кетем ма видеоны аяғына? Чағылып хабарлашып. Алло, экспресс доставка екен да бұны қойшы. Кіржағызға деген а? Кіржағызға. Сонда жігіттер регистрация бойынша ананы айтып қошып кетеді. Ассаламу алейкум, жігіттер, қандайсыңдар? Денсаулықтар жақсы ғой, аман есен жүресіңдер бе? Іштер болып отауы. Что-то иш слабый дейді. Сол шыңбы же шын емес пе деп текшерейін деп шықтым бүгін. Қысқасы жігіттер, оқия мен мындай білбеймін қандай десем, бұл мүмкін маңа ұқсап ұшындай болғандыр да, біреулерді ше. Регистрация мәселесі. Границаға шығып келдік. Границаға шығып келіш. Қиын деле болған жоқ. Пешенеге жараша эме пайда болып тұр, водитель пайда болып тұр, нормально айдап барып, нормально алып келген. Таке дос, салам алейкум көріп отса. Қысқасы жігіттер эме болып қалды да. Милицияны сөгіп, эме сені ұқтатты деп айтты да. Целый, бір штук милиция емес, целый бір районный отдел ұқтатып қойды сені деп айтты да. Баяғы бізге негізі 5000 сомдық штраф жазып беріп, негізі милиция штраф салғанға құқығы жоқ екен да. Мен аны білген емесін, честно білген емесін, ошондо білдім да. Милиция болса баяғы саға 5000 сомға штраф жазып беріп, ошоны төлетіп, сағамда квитанция беріп, ал жомол екен да, жөнелесі. Бұны қыла тұрған бардығын еме екен. ФМС, сотрудник ФМС тәрілі қылады екен, же сот арқылы болады екен да. А бұл баяғы 5000 беріп шығып кетіш деген алдында елен нәрсе екен да, өзі үш. Короче, болар іш болды деп, шығаша болбоса келеше болбайды дегенде еш қыса барып келдік. Азыр эми миграционка менен эле смело жүрөбүз да. Бүгүн чыгып көрөлүчү, что-то таксистер жаман көп болду дейм мойкада. Не иш, тури жокпу дейм, а? Же озочар болуп калды. Озочар бүткөн экен, мага болуптур. Ишти алабыз азыр. Фотоконтролдорду өтүп, машинадагы бечара 4 күн туруп калды. Моторунан майларым тийип жүгүрүп атат да азыр. Bizler tünü menен жүгүрөбүз да, мынтип. Здравствуйте. Здравствуйте. Одинцова? Да. Жыйырма 8 минутта келип. 783 Одинцовага келип калдык. Центрге атайын кирип барсаң Одинцовага берет го.
Жигиттер 42 минута. 1032 рубль. Үйдөн чыгып, коэффициентти колоп, атайын центрге түшүп бардым эле. Биринчи заказ. Биринчи заказды алсам, кайра Одинцова кайдады. Одинцовадан чыгарбай койду да. Одинцовадан чыгарбай койду. 130, 200 кылып. Анан жиндим келип барып, Внуковага бардым. Биринчи рейсовая деген жерге заказ алып бардым Одинцовадан. Анан Внуковадан азыр көздү жумсам Балашкага заказ берип койду. Реутовскаяга келдим. Кыскасы таксинин жумушу дагы салам алейкум болот окшойт жакында. Эми жакында эмес, эмеге чейин да. Жайык каникулдарда башталат го, аэропортко каттап, кайра келип, уже нары жака сентябрга чейин жетип алсак болду. Сентябрдан баштап кайра тыгдык чабаман болот да. Ошондой. Анан жигиттер айта кетчү нерсе таксопарк Кик. Таксопарк Кикте жакында розыгрыш болот жигиттер. Өтө мындай мотивация бере турган розыгрыш болот. Биринчи орунга телефон, экинчи орунга видеорегистратор жакшы качестводагы. Анан үчүнчү орунга наушник, төртүнчү орунга 40 литр бензин, бешинчи орунга бекер кетпесин деп бир 20 литр бензин коюп койдук. Условиясы кандай? Условиясы таксопарк Кикке кошуласыңар. Мынау апрель ай иштейсиңер. Газдан берип. Анан жеңүүчү болсо ошол таксопарктын өзүнүн группасы бар. Ал биздин каналдан аныктайбыз жеңүүчүлөрдү. Условиясы боюнча айтып кетейин, ал жерде таксопаркта 2% анан 100 рубльдук бар да комиссия. Ошонун условиясы боюнча 100 рубльдук тарифтегилер апрель айы 28 күн иштеш керек. 100 рубльдан комиссиясын берип 28 күн иштеш керек. 2% болсо эми грязный 150 миң жабыш керек да айына. Эми 150 миң мындай мына жака чыгып, бер жака чыгып эле жапсаң болот го дейм. Анан ошолордун арасынан лотерея эме кылгандай номерация берилет, ошол номерлер менен анан жеңүүчүнү аныктайбыз. Ошон үчүн жигиттер таксопаркка кошулууга. Апрель айы жакшы розыгрыш болот. Телефон кандай марка десеңер, телефонду анан айтып кетем. Кандай марка экен, бирок өкүнбөйсүңөр да. Бул дагы баягы Яндекс иш чатак болуп атканда өзүнчө бир мотивация болот. Таксопарк Кик жигиттер, таксопаркка кошулабыз, газдан беребиз. Не катыйсың э? Ушундай го негизи, машина тийип карап өтүшөт го. Ошон үчүн силердин тийип карап отурганга кошулуп жигиттер иштеп, телефонду алып, наушникти сайып, бензинди полный бак куюп берет. Дуктан түшпөйбүз го, чиркин, дуктан түшпөйбүз. 40 минута. Центрден Каменоркага келдик. 954 рубль. Короче, 12-ден кийин, но экинчи заказымда азыр саат 4 болду. Жана Внуковага алып барган заказдан кийин ушуну эле кылдым да. Өтө таң калыштуу болот го жигиттер. Кимде ушундай болот? По делам койсоң, заказ бербейт, домойду баксаң, заказ бербейт, вообще эчтеке жок. Жарым саат. 818 рубль. Там оттого уже. Эми жирный bir жерге барып, кайфчан төктүрүш. 40 минутта.
1089 Шереметьевская көчөгө келип калдык азыр. Химкиге кирип кетсемби же аэропортко барсам деп ойлонуп атам. Что-то Химкиге кирип кетип окшойбуз. Асылана 46 минут 1035 Армянский переулок это называется, Армянский переулок. Сейчас кнопка домой нажимаешь и домой улетаешь. Заказ дашь, не дашь, посмотрим по ситуации-то. Если не дашь, пустой уедем. Сонда кыскасы жигиттер, бүгүнкү сменда бүттү ночь. Burada Яндекс менен эмеде иштеп жүргөндөч. Бир 2 ай мурун декабрь айы го ясный перец иш жакшы болот. Жаңы жылдан кийин деле мына 2 ай мурун иштеп атканда айырмасы жок. Парк менен бир самозанятый смена сатып алып болгондо дагы Яндекс 15 миңге жеткирбегенге аракет кылат да. 13-14 миң иштейсиң, бирок 15ке жетиш кыйыныраак эле да. Азыр мынау самозанятыйды алып таштап, жаңы бирдемкелерди ойлоп чыгарып, эме кылган сайын 10 миңге жетиш кыйын болуп калат го. Бүгүн эптеп, кубалап жүрүп, кыйналып атып, коэффициенттерди күтүп атып, иштеген акчам 8300 рубль болуптур. Жок, эми жакшы, Кудайга шүгүр, бирок мынчалык болгон эмес да. Барган сайын мындай татаалдашып кетип баратабы, эмне бала? Иштеш. Өзү бирдемке ойлоп табыш керек болуп калды. Бир 5 киши менен сүйлөшсөм, 5-өөнүн 2-өсү Америкага кетип аткан болот да. Американы пландаштырып аткан болот. Что-то биз дагы бек тырышып көрөт окшойбуз. Bir-iki жылда Россияны көрүп туруп, болсо болду, болбосо hello bro деп жөнөбүз да. Ошондой жигиттер таксиде татаалыраак газдан берет окшойбуз, баягы машинада уктап чарчаганча до конца өзүбүздү добивать этип иштейт окшойбуз, бирдемке иштеш үчүн. Домойду бассаң, заказ бербейт, по деламды койсоң, заказ бербейт. Кечинде ошондой болду да. Внуковадан Балашкага барып, ошол жерден домойду басып, домой бүткөнчө отурдум ошол жердечи. Каярчан күйүп турат, жакшы болуп күйүп турат, бирок бербейт да заказ. Поддержкага жазып коесуң, шаблон жөнөтүп коет. Ошо баягы эле да. Макул эми, ушуга дагы шүгүр дейбиз. Бай, сүйлөнгүм келбейт, бирок сүйлөтөт да сүйлөтөт.